Жанар Акаев суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевди Ички иштер министрлиги суракка чакырды. Бул маалыматты эл өкүлү өзү тастыктады. Чакырууну бүгүн жардамчыма берип кетишиптир. Кайсы иш боюнча чакырып жатканы азырынча белгисиз. Менин оюмча 5-6 октябрдагы окуялар боюнча болушу керек, деди Акаев. 5-октябрда 11 саясий партия жогорку кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгына каршы митингге чыгышкан. Акциянын аягы башаламандык менен бүтүп, бийликтин алмашуусуна себеп болду. Бул ак прогресс чекиткейи. Өмүрбек Текебаев: 80 депутат жаңы конституция кабыл алуу боюнча демилге көтөрө албайт. Ата Мекен партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев 18 ноябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө конституция өзгөртүү киргизүү боюнча демилгесине комментарий берип, анын процедураларына токтолду. Ал баш мыйзамга ылайык өзгөртүү боюнча 80 депутат демилге көтөрө ала турганын тактады. Бүгүнкү конституцияга ылайык өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү укугу 80ден кем эмес депутаттарга таандык. 10 депутат президент, өкмөт киргизе албайт. Бирок 80 депутат өзгөртүү гана киргизе алат. Сиздер өзгөртүүнү эмес, жаңы конституцияны киргизип жатасыңар. Керек болсо 120 депутат да жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча демилге көтөрө албайт. Өзгөртүү гана кыла аласыңар. Бул бир. Экинчиден, өзгөртүүлөрдү киргизип жатканда Конституциялык палатадан биздин демилгебиз конституциялык нормалар менен жүрүп жатабы, бирдемени бузуп албадыкпы деп сурашыңар керек. Сурадыңарбы? Жок, анткени Конституциялык палатада азыркы кворум жок. Алар жакынкы бир айда да иштебейт. Эгерде ал жака берсе, булар 10 январга үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп, Конституциялык палатага кайрылбастан, зордук менен, алдамчылык менен парламенттен алып өтүп кетебиз деп жатышат. Булар коомдук талкууда өзгөртөбүз деп жатышат. Бирок талкуу убагында ага өзгөртүү киргизе алышпайт. Өтөт же өтпөйт. Берүүгө катышкан президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпиев мурда кабыл алынган конституция догма эмес экенин, аны өзгөртүүгө болоорун билдирди. Ал конституциянын коомдук талкууга чыгарылган жаңы долбоорунун авторлору парламенттин 80 депутаты экенин да белгиледи. Баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына 17 ноябрь күнү кечинде жарыяланды. Анда конституциянын долбоорун референдумга алып чыгууга 80 депутат демилгечи болгону көрсөтүлгөн. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскартылып, өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Демилге кабыл алынса, 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтүшү мүмкүн. Укук коргоочулар жана айрым саясатчылар, эгер бул долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтып жатышат. Ал эми кол койгон айрым депутаттар долбоорду ким жазганынан кабары жок экенин, анын мазмунуна эмес, коомдук талкууга коюлушуна макул болуп гана кол коюп бергенин билдиришкен. Булак Азаттык чекит.org. Жеңиш Молдокматов: Садыр Жапаровду элдин эркиндиктин баасын билбейт, дейт. Бул тууралуу Замандаш партиясынын лидери өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Ал азыркы конституциянын өзгөрүүсүнө таптакыр каршы. Демек 79 же ага жетпеген депутаттардын макулдугу менен коомдук угууга коюунун өзү канчалык легитимдүү. Президенттик шайлоо менен кошо өтүүчү референдумдун шашылыш чыгуусу эмнени каңкуулайт? Мамлекет элдики, бир уч топтуку эмес, же дос тамыр, жакын адамдардыкы эмес. Социалдык тармактарда талкууга алынып жаткан жаңы долбоорго коомчулук тарабынан айтылып жаткан сын пикирлер жүйөлүү. Күнү куру эмес болуп жаткан мыйзамсыз иштерге көз жумуп олтура албайм. Мен азыркы болуп жаткан мыйзамсыз кадамдарга каршымын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, элдин эркиндиктин баркын баасын билген адам мындай кадамдарга барбайт. Мамлекет башчысы болом деген инсан элди экиге бөлбөйт. Конституция мамлекет башчысы үчүн эмес, эл үчүн жазылат, деди ал. Булак коом чекит пресс. Бактыбек Калмаматов: Жээнбековдун маалында саясатчылар кандай шал болсо, азыр да ошондой шал.
Жогорку кеңештин 80ден ашык депутаты демилгечи болуп көрсөтүлгөн баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына 17 ноябрда жарыяланды. Бирок коомчулук бул демилгеге нааразы болууда. 17 ноябрь күнү Бишкек шаарында өткөн люстрация ири тазалануу форумунда Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов өлкөнүн өнүкпөй жатканына мыйзам күнөөлүү эмес деп билдирди. 5 октябрдан кийин бизге чоң жоопкерчилик жүктөлдү. Эми силер Жээнбековдун этегине намаз окугандар кайра эле ошол жака окуйсуңарбы же Оптом Садыр Жапаров тарапка ооюсуңарбы дейт. Окуп баштады. Жээнбековдун маалында саясатчылар кандай шал болсо, азыр да ошондой шал. Бирөөсү барьер түшүрүп алганына ыраазы, бирөөсү конституцияга киришип алганына ыраазы. Өлкөнүн 30 жылдан бери өнүкпөй жатканына буту колу жок китепте эмне күнөө? Бирөө тосмодон аша албай калса, тосмодо эмне күнөө? Атап айтсак, документке ылайык президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 90го кыскартылып, өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Булак уа чекиткейжи. Демилгечи депутат Ормонов бизде качан парламенттик башкаруу болду эле. Демилгечи болгон эл өкүлүнүн айтымында баш мыйзамдын буга чейин жазуусу бир, аткарылышы башка болуп келген. Чындыкта ачык айтып иштөөгө убакыт жетти. Жаңы сунушталган конституцияда президент бүт жоопкерчиликти мойнуна алып жатат. Мындай пикирин баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген депутаттардын бири Улукбек Ормонов Спутник Кыргызстандын кабарчысына билдирди. Кечээ Жогорку кеңештин сайтына 80 депутат конституциянын жаңы редакциясын жазып, аны кабыл алуу үчүн референдум өткөрүүнү демилгелегени жарыяланган. Ооба, мен колдоп жатам. Бизде качан парламенттик башкаруу болду эле? Биринчи ушуга жооп береличи. Жазуусу бир, аткарылышы башка болуп келди да. Чындыкты ачык айтып иштейли. Өкмөттүн жоопкерчилигин дагы толугу менен мойнума алам деп жатпайбы президент? Андыктан биз өзүбүз алдабай бир башкарууга өтүшүбүз керек, деди Ормонов. Ошондой эле жаңы конституциянын долбоорун жазган негизги демилгечилер бар экенин айтып, бирок алардын атын атоодон баш тартты. Негизги авторлор бар, бирок аларды так айта албайм. Жеке өзүм даярдалган конституцияны окуп, анын демилгечиси катары кол коюп бердим. Мен өткөн жумада окуп таанышкам, мурдагы күнү кол койдум. Даярдалган конституциянын ушундай өзгөрүүсүн туура деп макулдугумду бердим, деди Ормонов. Депутат журналисттин конституциянын жаңы редакциясын жазууга өзүңүз катышкан жоксузбу деген суроосун жоопсуз калтырды. Буга чейин эл өкүлү Эмил Токтошов баш мыйзамды өзгөртүү долбоорунун автору болуп калганын социалдык тармактардан билгенин айтса, Айгерим Бешимбаева демилгечи топко катышпаганын белгилеген. Ал эми Иса Өмүркулов долбоорду такыр көрбөгөнүн айткан. Булак Спутник чекиткейжи. Дайырбек Орунбеков, Жээнбековдор көөдөнү ток болуп тарбияланышкан. Бийлик кумары тууралуу. Кыргызстандын жаңы тарыхында президенттердин бийликтен кетиши дайыма драматический болуп келген. Бирок Жээнбеков гана бийликке тырмышып, жабышпай кете алды. Бийлик кумарынан кандай адам баш тарта алат? Көрбөй жүрүп, көргөн курусун деп коет элибизде. Жээнбековдордун атасы Шарип тууралуу мыкты адам эле деп улуу муундун арасында ушул күнгө чейин айтылып келет. Уулдарына мыкты тарбия берип, Жээнбековдор көөдөнү ток болуп тарбияланышкан. Сооронбай Жээнбеков бийликке да ошол ток бейил мамилесин кылды. Убакыт улам өткөн сайын дагы да так баасын алат. Ошол күндөрү жалгыз легитимдүү бийлик президент Жээнбеков деп эл аралык коом дагы, өлкөдөгү саясий күчтөр, жарандык коом дагы айтып турду. Ошого таянып кетпей деле койсо болмок. Анда окуя кандай өңүттө өнүкмөк ким билет. Эң негизгиси бийликке жармашпай, өлкөнүн элдин кызыкчылыгын өз кызыкчылыгынан жогору кое алды. Эки президент качып кетти. Отунбаева аша айткандай аты жөнү бюллетенге жазылбай шайланган номиналдуу бийлик болуп иштеди. Аша кара күчкө бийликтен өз ыктыярым менен кеттим дегени менен кара жанын кар чуруп, Жээнбеков ээрге отурган күндөн тартып, бүгүнкү күнгө чейин темир тордун артында болсо да бийлик үчүн күрөшүн токтотпой келүүдө. Бийлик кумарынан адам өз ыктыяры менен баш тартышы кыйын экендигин ушинтип тарыхыбыз тастап турган учурда Жээнбековдун президенттик бийликтен кетиши бул ары дегенде эрдик, бери дегенде таң калыштуу көрүнүш.
Эми мындан аркы бийликке болгон күрөш кандай уланат? Бул башка тарых. Булак коом чекит пресс.